Бишкектен Москвага 2024-жылы такси менен же болбосо легковой унаа менен баруу кандай болуп калды? Канча акча кетет? Канча тамак ишесиңер? Канча жейсиңер? Эмне болот? Жол азабы, көр азабы деген нерсе чынбы, чын эмеспи? Ошонун баардыгын туугандар ушул видеодо силерге көрсөтүп берем. Барыңыздарга ассаламу алейкум. Аким Кежи YouTube каналына кош келиптирсиздер. Аты жөнүндө билесиздер, Гүлжигит Пириев болот. Каналга каттала элек болсоңуздар катталып, видеону түрдүрбөй баштан аягына чейин көрүп коюңуздар. Мен да азыркы учурда Москвага келип алдым. Сиздер үчүн видеону баштайын. Көп сүйлөбөй эле коеюн. Ассаламу алейкум. Бишкекке 10 август күнү кечке мал саат 19:00 жакын айылдан келдим. Дароо Бишкек-Москва багыты менен каттаган таксини тактап, андан соң жүктөрдү салыштырып, унаага жайгашып 21:30да Бисмиллахир-рахманир-рахим деп жол баштадык. Корда чек-арасына жакындаганда бир аз акчабызды теңгеге алмаштырып алдык. Коридорчук менен баратабыз. Кыргызстандан аз чыгабыз, андан кийин уже Казакстанга киребиз. Биз Кордай менен кирип атабыз. Кыйынчылыгы жок эле, жеңил эле кирип алдык. Мында бул жака эми Кудай жолубузду ачсын. Аман эсен барчу жерибизге барып алалы. Водителибизди күтүп атабыз. Могу машинанын страховкасын жасатып алган мылдыга кеткен. Албетте видеонун башында силерге Атаман таксопаркын сунуштабай койбойм. Бул парктын комиссиясы 2,5%, акчаңыздар 24 четиге моментально. Эч кандай комиссиясы жок жана эч кандай чектөөсү жок чечип алсаңыздар болот. Россиянын бардык аймактарына кошулуп иштесеңиздер болот. Экономдон бизнес класска чейин кошулсаңыздар болот. Ситимобилге жана Яндекс. Бол, билбей турчу. Ситимобилге жана Яндекске улап беришет. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, Гүлжигиттен Акимович YouTube каналынан деген промокод сөздү айтканды унутпаңыздар. Таксопарктан кенен маалымат алып, шарттары туура келип аткан болсо, кошулуп амандашып чогуу иштеп жүрө бериңиздер. Барыңыздарга ийгилик. Тараздан чыгып кириш жерге келдик. Ошунча адам эмеге газга заправкага токтоп атышат, карагыла. Биз деле газга токтодук. Биздин алгачкы заправкабыз мынакей. Бир аз суураак толстовканы кийип алдым, сумкаманы алып, и плюс могу заправканын эмесине дүкөнүнө кирип, семечка алдым эле, туздуу джин 690 теңге экен. Ошол постепенно расходдордун бардыгын четко ясно айтып турам. 2 hours later. Алгачкы чай ичүү Казакстандагы Шукурбулак деген бекети дейт. Ошол жерден Тома деген чайханага кирип чай ичип, ужин, завтрак баары биригип, уже Казакстанда таң атып атат, саат 5тен бир нерсе өтүп калды. Ошол. Бул жак братан байке биз менен водитель жана ошондой эле учкачып баратабыз, бир 3-4 машина биригип, Önümde tutazbı. Кудайга шүгүр, сонун башталды. Алгачкы тамак ишүүбүз, Birinci. Всё. Şirketteyin tam atlas için kızım var. Şirket stol. Прямо ошол жерге алып келдиңер. Всё анда. Эки колбаса, бир голень, бир балык, кичинекей токот сыяктуу, кичинекей 0,5 суу 3550 теңге болуп атат. Бул брачканыкы 3200 теңге болуп атат. Ошол, короче, приятного аппетита нам. Всё, тамактанабыз. Тамак ичип чыктык, братан. Жолубузду уланталы олтуруп атабыз. Сиз анан орун алмашпай койдуңуз. Ошондо бул машинада азыр көбүнчө Жалал-Абадтан болуп атат, бир туугандарыбыз. Сиз Жалал-Абадтан. Алдында 2-3 бала тоже Жалал-Абадтан. Мен чүйдөн. Анан айдоочу каяктан болот? Айдоочу Көлдүктүн деп аттыбы? Я. Билбедиңерби? Az gelirse surayız. Попутчик байке 90-жылкы. Атыңыз тынып калды. Рыскулбек байке, Всё. Татымын тонун балы аселдейм. Сүйөмүн балким алыс сезилбейм. Арзумду аягандай туюлармын. İçimden kança sağa ezilbeyim.
айга чолпон жаккандай, эй, мен сени сүйөм. Охо, Түркістаннан чыга бериш жерде общий бригада команда токтоп бир мындай эс алып, чиркентеп, водительдер уктап эс алып алып турган, дальше жылал деп атабыз го. Ай, биздин шерик. Салам алейкум. Тетиги эмне эле коонун тагыбы же эмне, ошону барып көрөлүбү? Кетикпи? Көрсөтүп келейин. Олар, скорее всего, азыркылар, свежийлар, А булар уже кичине мына biraz как болуп калгандар экен. Ошоларды сатып алып элдер жейт окшойт. Билгендер жазып кеткиле. Арбуз кандай чыгат экен бир көрөлү. Вроде жакшы эле го. Бисмилlah. Бирок мына карагалачы. Сердцасы. Бирок бар эме алып калыптыр, а? Кана, дамын көрүңүз. Охо. Шилекей дагылас. Жакшы экенби? Келде туугандар. Все, биз деле бир ооз тийип көрөлүчү. Кана келиңиздарчы. Өмүргө мен да бир келгем, өзүңдөй таза дил менен. Өзүңдей вырдап өтсөм дейм, өчпөгөн сүйүр менен. Махаббат өмүргөлү Канжор экенби, братан? Иә. Мощный экенби? Жо, муздатып атабы? Кичине сиз үшө элесизби? жолубузда калса кошулбай, жоготпу да биздин сүйүүнү. Газ койдук, заправканы четко кылдык, бети колду жуудук тузду сууга. Анан суудан ичип туруп жолубузду уланталы. Алдыга өттүм, мен алмаштым. Болду. Эми бул жакка общение только кызыйт. Жаратканым колдонсун, алдыдагы узак жол. Тагдырыбыз шыдыр болсун дейбиз, жолдошубуз кыдыр бол. Селки тарапка сапарлаш, сөз узатсам танынбас. Менден кичүү көрүнөсүң бийкеч, болосуң бем карындаш. Бишкек Алматта барабыз түн катта, сөзгө тарттым, селкиге үн ката, терезе караган. Үчүнчү точкабыз. Тамак жеген токтодук. Курсактар бираз ашты, Курсактар ашты. Аз кирип бети колду, бул жерден да бираз бодрый болуп турган. Дальше жолубузду уланталчы. Ваня, Саня бар экен. Балким полноценно жуунуп алганга мүмкүнчүлүк болуп аткан болсо, полноценно жуунуп деле анан дальше жолубузду улантабыз да. Короче, плов менен свежий салат и бир момда суу алдым, кусочек хлеба. Братанчик жидкий лагман алып тур. Паприка майонез сүрүкөп атат. Азыр баас аш болсун жигиттер. Бул жак браттын тамагы эми келет азыр. Не заказ берилди? Пельмень? Биздин немелер, шопыр акелер. Соседний столикте. Тоже биздин командадан экен. Сен барып кайтып келгин, көз нурумду жоготпо. Бишкек Алматта Кордайдан таможняга жакындаганда 1400 сом акчам бар болчу, кыргыз сом. Ошону казак сомго теңгеге алмаштырганда 8000 теңге болду. Ошол 8000 теңге азыр түгөдү. 500 рубль акчам бар, анан жана калган онлайн акчалар Сбербанкта. Калгандарына эми буюрса же акча алмаштырбай эле рубль иштетип кетем да. Ошол пока ушундай. терезе караган, көзүнө муң ката. Аттыңыз ким? Айтпайм дейсиз, айтканымдан кайтпайм дейсиз. Сиздей сулууну кылды экен ким капа.
сени бир нерсе кылдырып атып баштайбыз бирткеден кийин, э? Азыр жер жатам, жер таксиңер деп койдум. Жолуп койт да. Казак брат, короче, 1000 теңгеге бенза, газ куйуп берип атат бизге. Кааласаң куй, кааласаң куйба деген сыяктуу эле болуп. Бирок жакшы. Молодцы, Азамат. Иштериң болуп атышат. Мына дамалардан келтирип баштайын, а? Мен самый мелкий колдормон, кошуп аласам да болсо. Жөн кетпе, карта ойноп кетип атабыз. Жамаат менен. Жок келна. Жокпу? Толук брата. Казакстандын чөлүндө момда жашыл жерлерде көргөн бир аз мындай башкачараак болот экен. Газга токтодук дагы. Заправка биз эмес, эми могу машиналар заправка кылабы же биздин да машина заправка кылабы билбейм айтор. Могул эстиманы могу жерин карагылачы. Шо. Жакшы келатабыз сонун. Момда сетка жардам береби, бербейби карагылачы. Мынакей бул сетка да, допустим, момда сетка менен момда чоңураак эмелерге жардам берет экен. Мисалы, могу чегиртке, майда чүйдөлөргө жардам берет экен. Мына көрүңөрбү? Тосуп калат экен. Андан да мелочтар по-любому өтөт экен мынакей. Көрүңөрбү? Ушундай, короче. Жолду чемпионатта. Биздин командадан чогулган мусорду бир-биринен кез-кезинде ушундай чытап турабыз. Всё. Кортеж болуп калган го газга. Жарыңар былып, дидарыңда зарланып, оңқанып бір ырдадым, бол құш қайланып, қиын салған қылығың, ызғалдақтай боралып, күн кешке созым обон, көкөк болып үн салып, ой, үн салып. Бөгетсай деген айылга келип калдык, то есть уже проезжаем мимо. Анан буга чейин айылга чейинки жол бир аз начар акыбалда экен. Жасап атыптыр да, ремонт кылып атыптыр, асфальтты казып салып, башка жаңыдан асфальт төшөшөт экен. Вот ошол. Анан весь салон жакшы, сонун келе атабыз, Кудайга шүгүр. Бул чайканада ар кайсы валютанын акчалары бар экен, карагычы. Ар кайсы болот. Биздин эски 20 сом бар экен, 50 сом бар экен. Анда каякта ана азыр көрдүм эле. Мына жаңы 20 сом бар экен керек болсочу. Дагы 50 сом, 20 сом, 50 сом. Жаңы 50 сом бар экен керек болсо. 100 сом бар экен мына. Местный кафешкада. Тулпарды карагылачы. Турат го чиркин тулпар. Ошол могул кафенин ичине жанагы биздин ар кайсы валютадагы акчаларды, купюраларын ошол барын стойкага чаптап койгон. Бул кафешка болот экен. Бул жер жана жогоруда айткандай эле Бөгетсай деген айылдын бүтө бериши, чыга беришинде да. Ошол. Мына ушунча урматтуу мекендештер, досторум, жакындарым, Бишкектен Москвага болгон сапарыбызды ушул Казакстан Республикасындагы Бөгетсай айылы болобу, деревня болобу, ошол жерден чыга бериш жерден бүтүргөнгө туура келип атат. Себеп дегенде видеолорду катары менен тизип туруп чогуу биргеликте киргизейин десем, өтө эле узун болуп кетет экен. Андыктан 2 серияга бөлгөнү туура көрдүм. Экинчи сериясын ушул эле видеороликтин астында уландысы плейлисттен көрсөңүздөр болот. Бүгүн эртең чыгарып калам, же болбосо уже чыкты болуш керек. Анан толугу менен видеороликти көргөн бир туугандар жаккан болсо сөзсүз түрдө мен суранбай эле коеюн, адаттагыдай эле видеого лайктан басып, каналга каталайк болсоңуздар катталып кетиңиздер. Туугандар, Москва шаарына аман-эсен көргөнүңүздөрдү эле келип алганмын. Окат тиричилик деби баштайбыз. Видеороликтерди, контенттерди пилит этебиз. Сиздер менен коштошобуз. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум, дагы бир жолу.